Суроо жооп рубриканы улантабыз. Facebook аркылуу МТС жөнүндө жана башка ошол МТС жанындагы суроолор берилди. Өмүрбек Мамбетовдон, Мелис Галиев, Сабыралы Токтобаев, Эркин Ибрагимов жана Инстаграмдан Азамат Манбетбеков, Абай Акимовдон суроолор берилиптир. Мисалы Өмүрбек Мамбетов Алабукада ачып берген МТС эң жакшы ачылган болчу. Бирок сиздин балдарыңыз иштеткени койбоду деп ушундай суроо болду. Урматтуу соцсеттеги менин подписчиктерим, досторум. Мен терең түшүндүрүп берейин МТС боюнча. МТС долбоор бул биздин партиянын программанын долбоору болчу. Биз парламентке келгенден кийин аны биз мамлекеттик деңгээлинде маселени көтөрүп, МТСтерди куруу боюнча токтом чыгарганбыз. Өкмөттүн токтому. Мына ошол өкмөттүн токтому негизинде ар бир айыл өкмөт же жеке ишкерлер МТС ачканга укуктуу. Мындай суроолор болуп атат. Убада бердиңер эле, бирок аткарбадыңар. Мен кайрылып кетет элем. Ким техника менен иштебегендер, ким жер менен иштебегендер, алар дайым ушул сөздү айтып берет. Мен сиздерге айтып коеюн, отчет катары бүгүнкү күндө биз 105 МТС жатканга биз жетиштик. Бул мамлекет тарабынан, бул жеке менчик же Өнүгүү прогресс партиясы түздү деген эмес, бул жалпы биздин демилген негизинде, токтом негизинде бүгүн 105 МТС ачылды. Жеке МТСтин ачылганы 50ден ашык болду. Мына ошон үчүн биздин МТСтин долбоору абдан жакшы иштеп келатат. Мен сиздерге дагы маалымат иретинде айтып коеюн. Эгерде ким МТС ачам десе, Айылбанк, РСК банк аркылуу, лизинг аркылуу техника алсаңар болот. Пайыздары дагы төмөндөгөн. Мурда эгерде 9% болгон болсо, азыр 6%га чейин түшүрүлдү. Эгерде техника канча көп болсо, ошонча жер иштелет. Жер иштесе, анда ал жерден жаңы продукция чыгат. Продукция сатылгандан кийин киреше болот. Киреше болгондон кийин элдин жашоо турмушу оңолот деген ой менен. Ошон үчүн ким иштейм десе, мына ошого бүт шарттар түзүлгөн. Эгерде мурда дыйкан, кимде трактор болсо, ошо трактордун ээсинин аркасына чуркан болсо, бүгүнкү күндө техникалар көбөйүп, техниканын ээси дыйкандардын аркасына чуркап калды. Дыйкан азыр кайсы техника сапаттуу ишти кылып атканын билип, ошол техниканын ээси менен келишим түзүп, өзүнүн жерин иштетип атканга жетишти. Бул дагы чоң жеңиш, жетишкендик деп эсептейм.